Чоң рахмат. Ал эми да бир эскертип койчу нерсе. Урматтуу калыстар тобу, бул жерде саламдашууга 4 мүнөт убакыт берилет деп жазылып турат. Демек регламентке дагы көңүл буруп койсоңуздар. Ал эми бул жакта тургандар бир аз мырзалар сүйлөп жатканда тынчыраак турсак. Итак, встречаем третьего конкурсанта. Ал эми тарых философия факультети барбы бул жерде? Азаматсыңар, тарых философия факультетинин студенти Тажиматов Самат. Смотрим его ролик. Чоң рахмат. Тажиматов Самат. Эмнегедир мына сахнанын алдына сулуу бийкечтер отуруп алгангабы, биздин мырзалар аябай бардыгы эле адашып жатышат дейм. Ал эми билесизби, ошму өткөргөн кандайдыр бир иш-чара болбосун, бечара драм театрдын бели ийилип кетет да. Карасаңыздар студенттерди. Демек, азыр бүгүнкү мырзалардын конкурсунда эмнегедир окшоп жатат ошмунун конкурстарына. Кандай эмес ошму барбы? Ошму? Азаматсың, бирок дагы эле бир аз начар. Итак, еще на 3-4. Ожгу! Азаматсың. Демек, биздин 4-үнчү конкурсантыбыз. Кана бул жерде физика, техника факультети барбы? Азаматсың. Анда эмесе физика, техника факультетинин студенти Жумаев Эмил. Итак, подошло время к нашему второму конкурсу под названием «Интеллектуальный мистер». Ал эми экинчи тур интеллектуал мырза деп аталмакчы. Катышуучулар классикалык кийимде чыгып, стилдүү кыймыл аракеттерди көрсөтүшөт. Жана уюштуруу тобу тарабынан даярдалган суроолорго жооп беришет. Суроолор Кыргызстандын тарыхы жана идеологиясы жөнүндө. Ал эми экинчи кыргыз элинин каада салты, үрп адаты тууралуу. Үчүнчү кырдаалдан чыгуучу мырзалык сапаттарды аныктоочу суроолор берилет. Итак, давайте же встретим наших конкурсантов. Анда биздин ошмунун сыймыктуу мырзаларын тосолабыз. Встречаем.